Лондондогу баалуу металлдар базарынын ассоциациясы Кыргыз алтын ишканасынын алтын афинаждоочу заводуна Good Delivery ишенимдүү жеткирүүчү макамын кайтарып берди. Мындан ары бул макам аркылуу Кыргыз алтындын афинаждоочу заводунда өндүрүлгөн алтын куймалары дүйнөдөгү эң ири базарларга сатыкка чыга алат. Министрлер кабинети Лондондогу баалуу металлдар ассоциациясынын Good Delivery статусун калыбына келтирүү чечимин кубаттайт жана жогорку баалайт. Бул чечим оңой болгон жок. Биз дүйнөлүк Лондондогу баалуу металлдар ассоциациясынын рынокко алтын жана күмүштү ишенимдүү жеткирүүчү катары рамкасындагы өз мойнубузга алган милдеттенмелерибизге бекем берилгендигибизди далилдей алдык. Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун афинаждык заводу мындан ары дагы Лондондогу баалуу металлдар ассоциациясындагы бардык милдеттенмелерин толук аткарат деп ишенем. Маалым болгондой, Лондондогу баалуу металлдар ассоциациясы Кыргыз алтындан Афинаж заводунун аккредитациясын былтыр сентябрь айында токтоткон. Ага ылайык Кыргызстандагы мамлекетке караштуу заводдун ишенимдүү алтын өндүрүүчүлөрдүн катарындагы Good Delivery статусу ажыратылып, мунун кесепетинен Кыргызстандын алтынын батыш өлкөлөрүнө түз сатуу мүмкүнчүлүгү жокко чыгарылган болчу. Былтыр эсиңиздерде болсо, мынакей толук 1 жыл болуп атат. Биз ошол кумтөрдү башкарууну өзгөртпөдүк беле, өзүбүзгө алып, сырттан башкаруу механизмин киргизип, андан кийин центр менен бир топ жаңжалга чейин барып, эл аралык резонанс болгон. Ошондо Лондондогу ошол баалуу металлдардын биржасы бизди баягы ишенимдүү же болбосо ак ниет өнөктөш деген эмебизди статусубузду алып коюшкан. Ошондо алганда бир топ эмелерди коюшкан, талаптарды коюшкан. Эгерде силер сырттан башкаруу режиминде ошол эл аралык биздин биржанын талаптарына жооп бере турганда иш кылсаңар, анда биз силерди кайтарууга толук мүмкүнчүлүк беребиз деп. Эми азыр биз ушуга абдан кубанычыбыз керек, анткени биздин экономикабызга, жалпы эле каржылык саясатыбызга абдан чоң окуя болду. Аны биз бардык кыргызстандыктар кубанып, кол чаап, бийликке рахматыбызды айтышыбыз керек. Өкмөттүн маалыматы боюнча макамдын кайтарылышы менен 2021-жылдын 17 сентябрынан тарта Кыргызстанда өндүрүлгөн алтын куймаларды дүйнөлүк рынокко тоскоолдуксуз сатууга жол ачылат. Бул кадам өлкөнүн экономикалык жактан өсүүсүнө өбөлгө болоор айтылат. Биринчи жолу ошол биз өндүргөн алтын каражаттарын чет тышкы жанагы рынокто сатып, андан кандайдыр бир акча каражатын өндүрүп, Кыргызстанга ошол керектүү каражат булагы болуп берүүгө бул биринчи жолу. Ал эми экинчи жолу болсо, ошол биз өндүргөн алтын каражаттарыбыз бизге чындыгында золото валютный резерв деп коет. Ошол мамлекетибиздин алтын запасынын кенен болгондугу бул өзүбүздөгү акча каражаттарды сырттан сатып келбестен туруп эле өзүбүздүн сомдун дагы күчүн жогорулатып, ички инвестициялык долбоорлорду өзүбүз каржылаганга дагы шарт түзүп берет. Өз кезегинде азыркы бийликтин чечкиндүү кадамдарынын арты менен эл аралык нормаларды бузбастан мыйзамдын чегинде олуттуу маселелердин чечилиши жалпы коомчулукту кубандырып жатканы айтылат. Кечеги кабыл алынган чечим бул аябай тоң тарыхый чечим. Мына кумтөр биздин менчигибизге өттү, Кудай буйрса мына соттошу токтоду. Толугу менен кыргыз элинин байлыгына өттү. Президент Садыр Жапаровдун койгон максаты орундалды. Мына эми Афинаж иштетүү заводу дагы өзүнүн статусун кайрадан алды. Мына ушунун биринин артынан бири ийгиликтер келип атат. Бул деген ушу Кыргызстандын экономикасы Кудай буйрса алтын сатуу менен дүйнөлүк рынокко чыгуу менен Кыргызстандын экономикасы жогорулап, бюджетибиз толуп, бир элибиз бир кичине болсо экономикалык жактан бир оңолуп кетебиз деген чоң ишеним пайда болуп атат. Эске салсак, быйыл апрелдин башында Кыргыз бийлиги кумтөрдү иштеткен канадалык Centara Gold компаниясы менен келишимге кол коюп, кен Кыргызстанга толугу менен өткөнү жарыяланган. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.